Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары Россиянын миграциялык мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөр киргизилип, ал өзгөртүүлөргө ылайык ушул жылдын башынан тартып Россияда миграциялык жаңы талаптар күчүнө кирди. Жаңы эрежелерге ылайык Россиянын аймагында жүргөн жалпы эле чет өлкөлүктөргө, анын ичинен Кыргызстандын жарандарына өздөрүн мыйзамдаштырып алуу үчүн 2025 жылдын 30 апрелине чейин мүмкүнчүлүк берилгенин баарыңыздар билесиздер. Берилген мөөнөттүн аралыгында жарандарыбыз арасында жетишпей калуу коркунучу келип чыккандыгына байланыштуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Россия тарапка кайрылуусунун негизинде документтерди мыйзамдаштырып алуу мөөнөтү ушул жылдын 10 сентябрына чейин узартылды. Тышкы иштер министрибиз Жээнбек Кулубаевдин Россияда жүргөн мекендештерибизге кайрылуусунда белгиленгендей, 10 сентябрга чейин берилген мөөнөт акыркы мүмкүнчүлүк жана андан ары узартылбайт. Мындан тышкары, Россиянын жерлердеги миграциялык мекемелеринде кезек көп болуп жаткандыгына байланыштуу бул маселе боюнча да орус тарапка кайрылуу жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө миграциялык мекемелеринин иштөө убактысы 2 саатка узартылды. Урматтуу мекендештер, араңыздарда Россия Федерациясынын аймагында жүргөн учурда ар кандай себептерден улам миграциялык мыйзам бузуп, көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калгандар болсо, убакытты туура пайдаланып, 2025 жылдын 10 сентябрына чейин укуктук абалыңыздарды жөндөп алууга жана Россиянын аймагында мыйзамдуу жүрүүгө чакырам. Эгерде көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип калсаңыз, келген жериңиз боюнча аймактык миграция бөлүмдөрүнө, элчиликке же консулдук мекемелерибизге кайрылып, керектүү маалыматтарды тактап, мыйзамдаштыруу жол жоболорун эртелеп бүтүрүп алууга аракет кылыңыздар. Эгерде Россияга иштөө максатта келсеңиздер, анда эмгек келишими менен иштөө негизги талап болуп саналат. Себеби эмгек келишиминин негизинде миграциялык каттооңуздун мөөнөтүн узартып ала аласыз. Азыркы учурда көпчүлүк жарандар балдары менен жайкы мезгилге карата мекенге кетип жатышат. Бирок кайра кайтып келген учурда убакыт тар болуп, 10 сентябрга чейинки берилген мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калышыңыз мүмкүн. Учурдан пайдаланып, дагы бир белгилей турган жагдай, балдарды билим берүү мекемелерине жайгаштыруу үчүн орус тилинен тест тапшыруу талабы да күчүнө кирди. Бул маселени көңүл сыртында калтырбай, балдарды мектепке киргизүү боюнча өз убагында тиешелүү аракеттерди көрүүгө чакырам. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жана консулдук мекемелери жарандардын укуктарын коргоого жана мекендештерибизге мыйзам чегинде көмөк көрсөтүүгө ар дайым даяр экендигин да белгилей кетейин. Бирок сиздер да жеке жоопкерчиликти бийик тутуп, укуктук абалыңыздарды өз убагында жөндөп алууга бардык аракеттерди көрөсүздөр деп терең үмүттөнөм. Урматтуу мекендештер, келген өлкөнүн мыйзамын сактап, мыйзамдуу жашап, мыйзамдуу эмгектенип, максаттар орундалып, жүрөгүңүздөр тынч, амандыкта мекенге кайтышыңыздарга тилектешмин.